Сокулукта 10 жаштагы өспүрүм кыз белгисиз адам тарабынан зордукталды. Милициянын маалыматына ылайык окуя кечээ 10 июлда Сокулуктун Борбордук базарында түшкү саат 2 чамасында болгон. Апасынын соода сатыгына жардам берип жаткан кыз базардын артындагы дааратканага чыкканда ага бейтааныш адам күч колдонуп зордуктап койгон. С ребенком беда случилась. Это происшествие произошло вон там. Затащили туда, поставили на рык. Она же в туалет бежала. В туалет даже не позволили ей зайти. Она в штаны уделала. Ее вот здесь помыли, раздели. И не знаю, что с ней делали. Одежду не могли найти. Везде искали, обыскались до вечера. Где-то часов 6, наверное, нашли одежду где-то вон там, в том районе. Я не знаю, сколько их было. Мимо проезжающие до этого происшествия видели, что здесь сидели трое. Здесь сидели трое, именно выпивали. Один был в красной футболке, второй в белом, и был еще третий в черной футболке. Их было трое. А моя племянница говорит, что кто-то в красной футболке, а его лицо никто не опознал. Без одежды осталось, без ничего. Нашли только один шлепанец и шортик вроде бы нашли. И все, больше ничего не нашли. Где остальная одежда, куда они подевались, никто не видел. Походу девочка бежала, да? Ну, ее за руку потащили оттуда, камнем пугали. Не знаю, каким камнем именно, но ее пугали камнем, да. Ее, видимо, этим же камнем и по лицу били. Если она закричит, ее убьют. Этим запугали, она вообще без звука. Өспүрүм кызды зордуктаган зөөкүр окуя болгон жерден качып кеткен. Ал эми жабырлануучу кызды апасы жарым сааттан кийин гана издеп чыгып, жылаңач ыйлап жаткан жеринен табышкан. Кыздын акыбалын көргөн соодагерлер дароо милиция чакырышып, кызды ооруканага жиберишкен. Биз сначала тет жактан келатканбыз. Астустан деген ошол мамасы келаткан. Анан кийин биз деген могул жака туалетке чыгып баратканбыз. Туалетке чыгып баратсак уже тет жерге жетип эле мамасы атын айтып чакырып баштады. Чакырып баштаган соң биз деген жөн эле алдына чуркап кеткен, ошол жерде биринчи внимание берип кеткен жокпуз. Чыгып кетип атканда эле могул жерден кыз чуркап чыгып атпайбы? Чуркап чыгып эле мамасы кучактап калып эле, ыйлап эле кучактап калып атпайбы? Только дуңганча сүйлөп эле туруп калды. Анан мамасына деле сүйлөбөйт, мамасы кечке бир нерселер сурап атты, эчтеке деп жооп бербей атты. Анан кийин мен сурадым да, что-то случилось деп ушинттим да. Десем деген мага эчтеке деп жооп бербей, анан төгөрөк четте карап, тияктары карасам эч ким көрүнгөн жок. Анан болгон эле тиги жерде киши отурган. Анан кийин неон деп сурадым мен. Десем деген мага жооп бербей койду. Мамасына айттым да, спросите, это неон был десем деген. Сураса деген, нет, это кыргыз был дептир. Все, мы больше ничего не видели. Дальше. Кыздын акыбалы там она голая была, она тем более чаң-чуң кетесин баары. Ол жактардын баары чөп, чачтардын баары. Бир эле бутунда шлёпкасы бар, а так без одежды. Зордук көргөн кыз 2-класстын окуучусу. Учурда ал НЭС абалында. Аны менен дарыгерлер жана психологдор иш алып барышууда. Аталган факты боюнча тиешелүү органдар тарабынан сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Учурда кылмышка шектүү изделүүдө.